Талас областынын Кара-Бура районунун Кызыл Адыр айылындагы Токтогул Бабанов атындагы лицейи бүгүнкү күндө окуучуларга талыкпас үзүрлүү билимин берип келет. Аталган лицейде 146 окуучуга шарттар түзүлгөн. 2000-жылы июнь айында Кара-Бура райондук администрация тарабынан демилге көтөрүлүп, райондун аймагында өзгөчө зээндүү балдарды чет тилдери, информатика жана математика багытында тереңдетип окутуу максатында лицей түзүлгөн. Ал эми 2000-жылдын 16 ноябрында Кара-Бура райондук эл депутаттарынын номер 7 чечиминин негизинде районубуздун атактуу атуулу айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмер Токтогул Бабановдун атын алууга татыктуу болгон. Биздин лицейде Талас областынын ар бир районунан, алыскы айылдарынан келип балдар окушат. Бул жерде жатаканасы бар, жатакана 60 балага ылайыкташкан. Быйылкы окуу жылында лицейде 173 окуучу окуду. 20 жыл ичинде биздин лицейден жүздөгөн бүтүрүүчүлөр билим уясынан учуп өздөрүнүн чоң турмушка болгон кадамдарын ташташты. Алардын ар бири азыр өз ордун тапкан, алдыңкы окуучулар, алдыңкы кадамдардан болуп жатышат. Негизинен биздин лицейди бүткөн окуучулар көбүнчө медакадемияга, Разаков атындагы техникалык университетке, Аутсага, Кыргыз-Славян университетине, Манас Түрктө окушат. 2003-жылы жаңы окуу жылына карата демөөрчү катарында Токтогул Бабановдун жалгыз уулу Бабанов Өмүрбек Токтогулович тарабынан 4,5 миллион сомго толук капиталдык ремонт өткөрүлүп, окуу процессинде керектүү эмеректер 2 миллион сомго толук жаңыртылып, 21 августта лицейдин официалдуу ачылышы болгон. Ушул жаңы ачылган лицейге биздин Кара-Бура эмес, Кыргызстанга ал турсун СССРде ысымы белгилүү болуп калган Токтогул Бабановдун ысымы ыйгарылды. Бул ысымды алганга бул адам татыктуу эле. Себеби ал өзүнүн эли үчүн ушунчалык мээнет жасап, көптөгөн колхоздордо жетекчи болуп иштеп, көптөгөн жакшы иштерди аткарганын биз угуп да турчубуз, газета, журналдардан окуп да турчубуз. Мен эмнен айтар элем, ушул каралбай бир калган имаратты жакшынакай кылып ремонттоп, ичин мектепке ылайыктуу мебелдерге толтуруп, жатакана ачып, балдар ушул жерден тамак иче турган атайын столовойлорду уюштуруп, жакшынакай кылып берген бул Токтогул Бабановдун уулу Өмүрбек эле. Өмүрбек дагы ушул көп ийгиликтер болсо экен деп окуучулар менен бат-бат келип жолугушуп, мамлекет эмне болгондо алдыга жылат деп аларга өзүнүн кеңешин берип, кандай азыркы кезде эмне проблемалар, кайсы предметтерди абдан окушуңар керек, чет өлкөгө барыш үчүн кандай предметтерге көңүлүңөрдү буруш керек деп биздин жаштарга өзүнүн жакшынакай кеңештерин берип кетер эле. Акыркы жолу келгенде бул лицейди дагы мындан ары дагы имаратын дагы кеңейтсек, спорт аянтчаларды дагы кеңейтип, балдардын дагы көбүрөөк санда окушуна мүмкүнчүлүк түзсөк деген бир тилектерин айтып кетти эле. Ушул тилектерин келип аткарып кетсе, бул айыл үчүн дагы бир жакшы саамалык болор эле. Аталган лицейге Токтогул Бабановдун чакан бөлмөдө музей орун алган. Бул музейде инсандын өмүр баяны, басып өткөн жолдору жана өзүнө тиешелүү буюмдары камтылган. Биз коллектив жалпы баарыбыз колдоп, ушул өмүрү өрнөк болгон адамдын аты ыйгарылгандан кийин лицейдин бир бурчунан жакшынакай кылып музей ачканбыз. Бул жерден сиздер ошол улуу инсан деп койсом болот, ишкер адамдын өмүр жолуна тиешелүү болгон, өзү колдонгон, өзү кармаган буюмдардын бардыгы жайгашкан. Жана өмүр жолу боюнча кыскача баяндама берилет. Сүрөттөр коюлган, анын сыйлыктары алган бардыгы коюлган ушул музейде. Бул жерден сиздер атабыз Токтогул Бабанов, Чыңгыз Айтматов менен болгон жолугушууларынан үзүндүлөрдү көрүп турабыз. Негизи бул эки адам, бири айылдан чыккан ишкер, экинчиси ааламдын алып жазуучу Чыңгыз Айтматовду кандайдыр бир достук мамиле, жердешчилик, сый-урмат бириктирип турган. Өзүнүн кандай алгылыктуу иштери болсо, жаңы бир ойлоп тапкан ачылыштары, же болбосо чарбада бир жакшы иши болсо, ал Чыңгыз Айтматовду чакырып, аны менен чогуу бөлүшүп турган.
Чыңгыз Айтматов дагы таласка келген сайын Токтогул Бабановго жолукмайын кеткен эмес, экөө жолугушуп, өткөн кеткенди сүйлөшүп, чер достук мамиледе болуп жүрүшкөн. Бабанов Токтогул мурдагы Киров районуна караштуу Чымкент айылында 1933 жылы 15 майда туулган. Атасы Бабан 1941 жылдын декабрында Улуу Ата мекендик согушка аттанып, андан кайтпай калган. Кийинки катаал мезгил жаш уланды эмгекке эрте аралаштырган. 1947 жылы Чымкентте 7 жылдык мектебин аяктаган. Бабанов Токтогул 1952-1955 жылга чейин Ош областында советтик армиянын катарына кызмат өтөгөн. 1957-1961 жылдарда Пржевальск шаарында айыл чарба техникумунда окуган. 1961-1969 жылдарда ушул эле Чолпонбай атындагы совхоздо кой товар фермасынын башчысы, башкы зоотехник болуп иштеген. Дилгир, ишке жоопкерчиликтүү мамиле жасаган жаш адисте 1969 жылы Киров райондук малды боордоп семиртүү чарбасына жетекчи кылып жиберишкен. 1972 жылы өз ишин так билген уюштургуч жетекчи катарында баалашып, ошол мезгилдеги артта калган Кайыңды совхозунун директорлук кызматына бекитишкен. Ал уюштуруучулук ишиндеги ийгиликтери үчүн ардак белгиси мамлекеттик сыйлыгына ээ болгон. Фрунзе шаарындагы Скрябин атындагы айыл чарба институтунун зоотехник факультетин сырттан окуп бүтүргөн. 1975 жана 93 жылдарга чейин дээрлик 18 жыл Россия колхозунун башкармасынын төрагасы болуп эмгектенген. Бабанов Токтогулдун жетекчилик таланты уюштуруучулук ишмердиги дал ушул жылдарга таандык. Чарбанын экономикалык финансылык кубаттуулугу чыңалып, өндүрүштүк көрсөтүкчтөр бардык түрү боюнча өсүү жолуна түшкөн. Элдин жашоо тиричилигинин абалы жакшырып, айылда газдаштыруу проблемалары колго алынып толук чечилген. Ал Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин 2 жолку депутаты. Ал эми 1989 жылы СССРдин эл депутаты болуп шайланган. Ал бир нече жыл Кыргыз СССРнин колхозчулар кеңешинин жетектеп турган. Ал кайсы участокто эмгектенбесин өзүнүн ишине жасаган акыйкат, жоопкерчиликтүү мамилеси менен өзгөчөлөнүп, элдин сый урматына ээ болгон. Анын көп үзүрлүү эмгеги жогору бааланып, Ленин ордени менен сыйланган. Ошондой эле өсүп келе жаткан жаш муундардын билим алуусуна жагымдуу шарттарды түзүүгө кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын элге билим берүү отличниги төш белгисине да татыктуу болгон. Бабанов Токтогул айыл чарбасына өнүктүрүүдө өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын устаты наамын алган. Бабанов Токтогул ардактуу эс алууга чыккандан кийин да тынч жатып алган эмес. Өлкөдөгү ири реформаларга салым кошууну көздөп, үй бүлөсү менен биринчилерден болуп дыйкан чарба түзүп, дыйканчылыктын мыкты өрнөгүн көрсөтө алган. Жубайы Анипа Эко бир уул 6 кызды тарбиялап өстүрүштү. Алардын бардыгына татыктуу билим берип, эл керегине жараган инсан болушуна зор салымдарын кошушкан. 2000 жылы 8 февралда Токтогул Бабанов 67 жаш курагында мезгилсиз дүйнө салды.